Дейл Карнеги. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. Менин жеке архивимде МÖА аттуу бир бөлүм бар. Бул менде болуп өткөн акмакчылыктардын кыскартылган варианты болчу. Бул жерге менде болуп өткөн бардык акмакчылыктарды жайгаштырамын. Кээде аны жардамчыма айттырып, компьютерде жаздырамын. Ал кетирген каталар ушунчалык акмакчылык болгондуктан аны айтып берүүдөн да уялып калдым. Ошон үчүн анын баарын акыркы күндөрү өзүм колдо жазып чыга турган болдум. Дейл Карнегиге каршы бир канча сындуу, басымдуу сөздөрдү эстеймин. Аларды МÖА тагыраагы менден өткөн акмакчылыктар бөлүмүнө мындан 15 жыл мурда салып койгонмун. Эгер мен жан дүйнөм алдында чындап эле таза болгонумда, жазгандарымды МÖА бөлүмүнө батыра албай, сандыктарым жарылып кетиши керек эле. Ушул жерде падыша Саулдун 30 кылым мурда айткан сөздөрүн эске салгым келди. Ойлонбостон иш кылып, өтө көп күнөөлөргө жол бердим. Менден өткөн акмакчылыктар деген сырдуу китепчени ачканымда жана өзүм жөнүндөгү пикирлерди кайра талдап чыккан учурда мага тынымсыз жолуккан маселелерди, проблемаларды чечүүдө ушунчалык сонун жардам берди. Дейл Карнеги аталышындагы ишканага жетекчилик кылыш ишимде адаттан тыш өзүмдүн проблемаларымда башкаларды айыптоочу элем. Бирок жашым өткөн сайын ушуну түшүнө баштадым. Өзүмдүн ийгиликсиздигимде бир гана мен өзүмдү айыпташым керек экен. Жашым өтүп, көрөгөчтүк деңгээлге жеткен соң мына ошондой жыйынтык чыгардым. Менин жеңилүүмдө менден башка эч ким айыптуу эмес деген эле Наполеон. Өзүмдүн эң ырайымсыз душманым, акмактуу окуялуу тагдырымдын себепчиси өзүм элем. Мен сизге өзүнө баа берүү илиминде, өзүн башкарууда чыныгы ийгиликке жетишкен бир таанышым жөнүндө айтып бермекчимин. Сөз мында жатат. Хауэлл Финанс улуттук банкирлер кеңешинин төрагасы, ошону менен катар бир канча ири корпорациялардын директору болчу. Ал жакшы кат тааныбай туруп эле өз эмгек тажрыйбасын айылдагы кичи дүкөндөрдөн баштаган. Кийинчерээк US Steel компаниясында кредит боюнча башкаруучу болуп иштейт. Андан кийин гана жогорку орундарга көтөрүлгөн. Көп жылдар бою күндөлүк жазууну адат кылдым. Анда күн бою болуп өткөн өзүмдүн практикалык жолугушууларымды жазат болчумун деп баяндаган эле мистер Хауэлл анын ийгиликтери жөнүндө айтып берүүсүн суранганымда. Жекшемби күнү кечкисин менин үй бүлөм эч нерсени пландаштырбайт болчу. Анткени бул мезгилде бир жумада кылган жумуштарымды көрүп чыгуу жана ошол жасаган иштеримди баалоо менен алектенеримди баары билчү. Кечки тамактан кийин жалгыз каламын. Жогоруда айтылган жолугушуулар китебин ачамын жана өткөн жумадагы баардык жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жана жыйналыштар үстүндө иштей баштаймын. Өзүмдөн бир жума аралыгында кандай каталарга жол койдум, кандай туура иш жасадым жана өзүмдүн абалымды кантип жакшыртышым мүмкүн эле деп сураймын. Кээде ушундай абал болот. Өзүмдүн абалымды ушинтип талдап туруунун артында өзүм жөнүндө көп ойлонтуучу түшүктөргө кезигемин. Кээде иште жасаган копол мамилелериме жиним келет. Албетте жылдар өткөн сайын мындай орунсуз одуно каталарым азая баштады. Өзүмдү сындоодогу бул эрежеге мен жылдар бою баш ийдим. Ошондуктан башка иш аракеттериме караганда ушул ыкма мага көбүрөөк пайдасын берди. Балким Хауэлл бул идеяны Бенджамин Франклинден алгандыр. Туура, Франклин жекшемби күндү күтүп олтурбайт эле. Ал ар күнү кечинде бир күн ичинде жасаган иштерине кылдат көңүл коюп талдайт эле. Күндөрдүн биринде ал бир күн ичинде 13 катага жол бергенин билип калды. Алардын үчөөсү төмөнкүлөр. Убакытты жоготуу, болбогон нерсеге кыжаалаттануу, тартышуулар жана келишпестиктер. Эгер ушул сапаттардан кутулбаса, жашоодо көп нерсеге жетишпей калаарын акылдуу карыя Франклин түшүнүп жеткен болчу. Ошондуктан ар бир жума ал өзүнүн кемчиликтери жана ошол жума ичи бир катасынын үстүндө иштечү. Жана анын жыйынтыгын күндөлүгүнө жазып койчу. А кийинки жума үчүн өзүнүн дагы бир акылга сыйгыс акмакчылыгын тандачу. Боксчу кол кабын кийип беттешке чыккан сыяктуу, ал ошол жаман сапаттарын, акмакчылыктарын рингке чакырат эле. Франклин ушу темпте 2 жылдан ашуун өзүнүн жаман кылыктары менен согушту. Анын эң көп ооматка маарыган жана Америкада көңүл борборунда болгон инсанга айланганы албетте таң калыштуу абал эмес.
Альберт Хеббер мындай дейт: ар бир адам бир күндө эч болбоду дегенде 5 мүнөт акмакчылык кетирет. Ушул нерсе нормасынан ашып кетпесе, демек билиңиз, ал чыныгы даанышман адам. Акмак адам өз атына карата айтылган кичине гана сындан туталанат. Ал эми даанышман, акылдуу адам болсо аны каралаган, айыптаган жана анын жолун тоскон адамдан жан дили менен берилип акыл үйрөнөт. Элестетиңиз, сизди бирөө акмак деп атады. Мындай учурда сиз кандай ыкма көргөн болот элеңиз? Жинденген болор белеңиз. Бүт денеңизге от жаккандай болор белеңиз. Мындай учурда Линкольн эмне кылганын бир угуңуз. Линкольн кабинетинин бөлүм башчысы Эдвард Стантон аны бир күнү сен жеткен акмаксың деп атады. Линкольн анын ишине аралашкандыгынан Стантондун каны кайнап турган эле. Бул жаман саясатчыны өз ордуна коюу үчүн Линкольн бир канча полкту башка жерге көчүрүү жөнүндөгү буйрукка кол коет. Стантон болсо, ал буйруктарды аткаруудан баш тартып гана тим болбостон, мындай иш үчүн Линкольнди жеткен акмак деп дагы шылдыңдайт. Андан кийин эмне болгонуна кызыгып жатасызбы? Стантондун ал жөнүндө айткандарын Линкольнге жеткиргенде, Линкольн ойлонбостон мындай деп жооп кылды: эгер мени Стантон жеткен акмак деген болсо, демек мен жеткен акмакмын. Анын сөзү ар дайым туура. Мен бул жөнүндө өзүм ойлоп көрүшүм керек. Линкольн ошентип Стантон менен жолугушту. Ал буйруктун туура эмес чыкканына президентти ишендирди. Жана Линкольн буйрукту өзгөрттү. Заманыбыздын эң көрүнүктүү инсаны Альберт Эйнштейн илимий эксперименттерибиздин 1% гана чындык деген эле. Бирок мени сындай баштаганда жана мен өзүмдү кармай алсам дагы, алдымда турган мени сындоочумдун оозунан сөзү чыгып чыкпай, мен өзүмдү башкаруусуз коргоно баштаймын. Ар дайым ушундай кылганымда өзүмдү өзүм өтө жаман сеземин. Сындоо же мактоо канчалык болбосун, баарыбыздын сындоону жаман көрүү жана мактоону жакшы көрүү жагыбыз бар. Кылган ишибиз айткан сөзүбүзгө туура келбейт. Биздин сөздөрүбүз сезимдерибиздин бороондуу толкундары. Мындан алдыңкы сөздөрүбүздө эгер адилетсиз сындоо астында калсаңыз, өзүбүздү кандай абалда кармашыбыз керектиги жөнүндө айтып берген элем. Эми ага бул төмөнкүлөрдү кошумча кылмакчымын. Эгер сиздин оюңузча туура эмес жасалган сындоонун таасиринен жиндене баштаганыңызда, токтоп туруп төмөнкү сөздөрдү айтсаңыз эмне болуптур? 1 мүнөт. Мен анчалык көрөгөч инсан эмесмин. Балки мени сындап жаткандары туурадыр. Эгер ушундай болсо, мен аны үчүн аракет кылышым керек. Эгер сиз сындоодон кийинки кыжаалаттануудан кутулайын десеңиз, төмөнкү эрежеге баш ийиңиз. Өзүңүз кетирген акмакчылыктарды жазып коюңуз. Жана өзүңүздү өзүңүз сындаңыз, башкалар сындаганга чейин. Эгер сындоого туш болсоңуз, өнөктөшүңүз менен тартышып, ишти далилдөөгө урунбаңыз. Баары бир ал өзүнүкүн туура кылат. Буга чейинки чыгарылыштарда айтылгандай, ооба, сеники туура. Эми кел, ошол сен айткан нерселерге буларды кошуп койсок, жыйынтыгы кандай болор экен деп тандоону өзүнө коюңуз. Жыйынтыгында ал кантип сиз тарапка оогонун, сиздин айткандарыңызды кантип аткарып калганын өзү дагы байкабай калат. Бул адамдын психологиясы. Ар бир адам өзүнүкүн бербейт. Урматтуу тыңдоочу, сиз Азамат Баетов каналы тарабынан даярдалган аудио китепти тыңдадыңыз. Аны сиздерге кыргызчалап которуп, көркөм окуп даярдаган мен Азамат Баетов болдум. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Уландысы бар.